өзүңүздөр билесиздер, биздин облустун калкынын көпчүлүк бөлүгү айыл чарбада алектенет. Ошол эле учурда айыл чарбада колдонуло турган суулар бизде бул негизги 3-4 дарыяларыбыз бар. Андан кийин ошо көпчүлүк учурда суу астынан чыгарылган скважиналар менен сугарылат. Акыркы мезгилде негизи эле бул Кыргызстанда эле эмес, көп дүйнө жүзүндө ошол сууга суунун тартыштыгы байкалып атат. Кургакчылык, суунун аздыгы ошол биздин регионго да чоң таасирин тийгизип атат. Бул жерде ошол сууга суунун айынан ар түрдүү талаш тартыштар, чыр-чатак конфликттер, бул бир гана өлкөнүн ичинде эмес, ошо эки өлкөнүн ортосунда дагы чыр-чатактарга алып келип атат да. Ошол маселени алдын алуу максатында, ошол сууга сууну үнөмдүү колдонуу максатында биз ошо Евросервис Групп компаниясы менен 21-жылдан баштап суугаруу тармагында комплекстүү чечимдерди ошо дыйкан фермерлерге сунуштап келатабыз да. Бул жерде комплекстүү чечим дегенде дыйкандарга ошол арзан, бирок сапаттуу болгон ошо геомембранадан суу сактагычтарды куруу, андан кийин суу фильтрлерини, суу насосторуну, ошондой эле азыктандыруу станцияларыны куруп атабыз. Айылбанк менен көп жылдан бери иштешебиз. Бул бир гана жана жеңилдетилген кредиттер эмес, башка кредиттер боюнча дагы ошондой эле ишканабыздын расчеттик счеттору, валюталык счеттору бүт баары Айылбанкта. Ошондой эле бул баягы биз ишмердүүлүктө дыйканга комплекстүү чечим бергенибизге байланыштуу бизге өтө мындай ресурстор көп талап кылынат экен. Ошондуктан биз мына Айылбанкка кайрылуудабыз. Иштешип ошол мындай биргеликте айыл чарбаны көтөрсөк, биргеликте ошо боло турган чыр-чатактардын алдын алсак деген үмүттөбүз да.